Ассаламу алейкум достар. Топ 5 чемпионаттардағы ақырындық менен жыл ойындарын бүтүрүп жатат. Анеме Ла Лига болсо эбагайлы командаларды эс алууга кетирген. Андыктан мына ушул Ла Лига тууралуу аны кимдер жеңет? Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид эмне себептен акыркы оюндары таң калыштуу болуп жатат? Ошол сыңарындай суроолорго кыскача жооптор болсун. Негизи эле азыркы учурда Ла Лиганын турнирлик жадыбалында көз чаптырсак, Атлетико Мадрид 18 оюнда 41 упай менен биринчи орунда келе жатат. Экинчи орунда Мадридтик каймак түстүү Реал клубу 18 оюнда 40 упай менен. Ал эми каталондук Барселона 19 оюнда 38 упай менен 3-түктү жыйынтыктап берди. Албетте, бул жылы 90% Ла Лига чемпиону дал ушул жогоруда аталган командалардын бирөөсү жеңет. Андыктан ушул командаларга токтолуп кетели. Алгач 3-чү орундан баштайбыз. Каталондук Барселона жаңы сезон үчүн жаңы машыктыруучу Ханси Диттер Фликти алып келип, анын кол астында бир катар эрдиктери жасады. Фликтин келгени күйөрмандар үчүн аябай таң калыштуу жагдай болгон. Анткени Чемпиондор лигасында дал ошол Флик баштаган Бавария Барселонаны 8-2 эсебинде уткан эле. Бирок ошого карабай Хуан Лапорта тобокелдикке барып, Хавини кетирди. Ал эми Флик келер менен дароо Барселонанын мыкты бир топ даражадагы командалар сабына жада калса, топ клубдардын баарын, ал тургай Реалды, эски командасы болмуш Бавариянын да ташталканын чыгарып, күйөрмандардын мактоосуна арзый түштү. Ла Лига алкагында дагы негизги атаандашы болгон Реалдан бир топ алдыга чыгып алган эле. Бирок жыл аягына келип, оюндары окшобой тагыраагы гол жарата албай утулуп, же тең чыгып жатты. Буга эмне себеп болду? Эмне себептен жакшы ойноп келе жаткан Барса аягына таштап койду? Негизи Барсанын азыркы оюндарына Ханси Диттер Фликтин эч кандай күнөөсү жок. Тескерисинче 80% Роберт Левандовски күнөөлүү. Ооба, ошол убагында голдор машинасы деп аталган польшалык чабуулчу. Анткени Барсанын оюндарына назар салсаңыз, акыркы учурда Рафиня, Ламин Ямал сыңарындай оюнчулар гол киргизип, Барсаны алга сүйрөп жатат. Ал эми Левандовски карды же голдорго тоюп калдыбы айтор, гол киргизбей же пас бере албай убара. Бир оюнда жок дегенде 3-4 гол жаратууга мүмкүндүк алат. Аларды дагы көбүнчө жокко чыгарып жаткан чагы. Албетте, Левандовски оюн башында эле голдорду жаадырып жиберсе, Барса оюнчулары да экинчи бөлүмдө эч кандай кыйналбастан оюн алып барат эле. Анткени азыркы учурдагы курам жалпылай жаштар. Алардын энергиясы толук кандуу 90 мүнөттүк оюндарга жооп бере албайт. Болгондо дагы Ла Лигада, Чемпиондор лигасында, Испания кубогунда, кыскасы кайсыл турнир болбосун биринчи курам түшөт. Алар дагы жаштар. Эгер ушундай эле оюндарды алып бара турган болсо, анда оюнчулардын көпчүлүгү жаракат алышы толук кандуу мүмкүн. Мурдагыдай коргонууну жетектеген Араухо же гол өткөзбөш үчүн жан берген Тер Штеген сыңарындай тажрыйбалуу оюнчулар жок. Ошол себептен Ханси Диттер Флик оюнчуларды иреттеп алыш керек. Же болбосо Роберт Левандовскийдин ордуна жаңы, жаш, голдорго суусап турган оюнчуну алып келиши керек. Мисалы, Спортингде жандырып жаткан Гьокереш сыңарындай. Болбосо Ханси аябай эле кыйналып калышы мүмкүн. Ал эми Барселона Ла Лиганын жеңүү мүмкүнчүлүгү 160%. Эми экинчи орун менен 2024-жылды аяктаган Мадридтик каймак түстүү Реал клубу. Албетте, азыркы учурда аз да болсо өзүнө келип алган. Мурдагыдай абалына келип баштаган, бирок дале болсо кемчиликтери менен оюндарын алып барып жатат. Жыл башында тилекке каршы бир топ оюнчу менен кош айтышкан же көп убакытка жаракат алган оюнчулардын ордун толуктоо менен убара болуп, Анчелотти бир топ оюндарда упай жоготту. Бир гана Ла Лигада гана эмес, Чемпиондор лигасында дагы баштагыч оюндары жеңилүү менен баштаган эле. Ал жактан да бакыт багы ачылбай упайлар жоготуп, турнирлик жадыбалда бир топ төмөнгө түшүп кетти. Буга ким күнөөлүү? Албетте эч ким. Болгону Реал Мадрид сабында дагы жаштар чогулуп баштады. Мурдакыларды кетирип жатат. Бул жылы эмне себептен мынчалык төмөнгө түшүп кетти деген суроого кыскача жооп болсун. Реал башталыгындагы Анчелотти Тони Кросс ордун толуктай алган жок. Ооба, Тони Кросс негизги себеп болуп калды. Анткени маэстро бар учурунда жакынкы жана алыска пастарды берүүчү Кросс Реалдын негизги куралы эле. Винисиусты дарбазачы менен бирге бир чыгарып жибериши, бир пас менен канчалаган аралыкты кыскартышы, кыймылдарды азайтуучу Тони Кросстун кеткени Анчелоттини оор абалга салды. Анын ордуна Вальвердени койсо болмок, бирок Вальверде ал учурда алдыга жылып, оң канатты ээлеп калган эле. Чуамени болсо өз позициясынан кечип, коргоочу бөлүгүнө түшкөн. Камавинга, Ферлан Менди экөө сол канат коргоосуна жооп беришчү. Кыскасы, Анчелотти Реалда кемчиликтин башын жапса этегин жапса башы ачылып калып жатты. Ошол себептен да жарым коргоочу жок болуп коргонууда турган Рюдигер алдыга топ тепсе, аны Винисиус Junior же Килиан Мбаппе жетип чабуулга өтүп чыкты.
Кыскасы, Кросстун тажрыйбасын Вальверде алса, күч-кубатын Камавинга, IQ-сун Гюллер, ишенимдүүлүгүн Васкес алып, Реалды эптеп алдыга тартып жаткан чагы. Тагыраагы бир Тони Кросстун милдетин Реал оюнчулары бөлүп аткарып жатат. Бир адамдын жоктугу ушунчалык көйгөй болушун Карло Анчелотти оюна да келтирбесе керек эле. Ананда бул жолу Чемпиондор Лигасында акыркы 2 оюнду жеңбесе, плей-оффко чыкпай калышы толук түрдө мүмкүн. Ла Лигада болсо жердеши болмуш матрастылар лидер болуп келе жатат. Анда дал ошол Диего Симеоне баштаган Атлетико Мадрид тууралуу кеп болсун. Оба достор, Мадрид шаарынын экинчи командасы Атлетико Мадрид матрас түстүүлөрү. Бул жылы башкача. Жер Реал, Барселона оюн окшобой жатканына ушундай көрүм жатабы билбейм. Бирок андай дейин десек, акыркы 12 оюндан бери Симеоне балдары жеңилүү бул жакта турсун, тең чыгуу эмне экенин унутушту. Гризман, Де Пауль, Хулиан Алварес сыяктуу күчтүүлөр менен фурор көтөрүп жаткан Атлетикого азыр айтып мактоо үчүн сөз таппай калдым. Чынында эле мен футболду таанып көрүп баштагандан бери канча машыктоочулар клубтар менен коштошуп, кээ бирлери дайын даягы жок болуп кетсе дагы, Диего Симеоне деген адам азыркыга чейин матраслардын башында турат. Бул да болсо бир команда үчүн болгон чоң бир берилгендик. Диего Симеоне үчүн ушул жерден респект айтууга мажбурбуз десек дагы туура болот достор. Матраслардын кара түнүндө да, жарык күнүндө да аларды таштап кетпей бирге болду. Эми мына чемпиондук үчүн дагы аракетин кылып жатат. Чемпион болобу же жок анысын билбейм. Бирок бир билгеним, бул Атлетико Мадрид жана да бул Диего Симеоне анын мүнөзү баштаган ишти аягына чейин чыгармайынча токтобогон футбол адамы. Кыскасы ушундай достор. Ла Лига азыркы учурда АПЛдан караганда бир канча кызыктуу көрүнүштөрдү тартуулоодо. Сиздин оюңузча бул жылы Испания Ла Лигасында ким жеңүүчү болушу мүмкүн? Деги эле сиздин колдогон командаңыз кайсы орунда келе жатат? Буюрса кийинки жаңылык АПЛ тууралуу болсун десеңиз, комментарийга АПЛ сөзүн жазып кетиңиз. Келерки видеодо көрүшкөнчө достор, аман болуңуздар.